Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама каналынын катталуучулары, амансыздарбы достор? Бүгүн сиздерге Кара Суу шаарына караган Ак Өргө конушунан сатылып жаткан мына ушул үй боюнча маалымат берейин достор. Караңыздарчы. 2 кабаттуу үй, жаңы салынган. Мына ушундай сейсмопостер менен өтө мощный салыныптыр. Ошондой эле туугандар, жанында 4 сотук мына ушундай курулушу бар жер дагы сатууга чыкты достор. Мен турган жер бул Ак Өргө 13 дарегинде турам. Тагыраагы туугандар, Ош Кара Суу трассасынын бери көзгө келе жатканыңыздарда туугандар, 3-чү эле көчө. Трассага дали өтө жакын достор. Жүрүңүздөр, мен силерге биринчи келүү жолун түшүндүрөйүн. Эми силерге келүү жолун түшүндүрө кетейин достор. Караңыздар, бул Ош Кара Суу жолу. Мынакей. Сиздер Ош тараптан келе жатсаңыздар, Кара Сууга жетпестен, бул жерде мына ушул Исмаил ата мечитин барыңыздар билсеңиздер керек, туугандар. Ошого 500 метр жетпестен мына ушул сол тараптагы Россия заправкасын ориентир аласыздар. Бул жерде көрүстөн жайгашкан, мынакей. Жолдун бул бети Телман 1, жолдун бул бети болсо туугандар Телман 2. Сиздер мына ушул көчө менен эле кирип барасыздар. Жакын эле болгону сол тараптагы 3-чү көчө. 150 метр барыңыздар туугандар, сол тараптагы 1-чи көчөдө жайгашкан. Туугандар, 3-чү көчө менен сол тарапка түшүп келе бересиздер. Тагыраагы мына ушул 2-чи үй болуп калат. Мына көчө тараптан эле бир көрүңүздөр. Көчөсүн көрүңүздөр туугандар. Таза суу бар. Бул жерде бир кран турат. Мына ушундай. Жүрүңүздөр эми. Сиздерге ичин тартып бир сыйра маалыматтан берейин. Бул жери где-то 4-4,5 метр түшүп калат. Дарбазанын местасы калтырылган. Бисмилля деп киргенде эле, караңыздар туугандар. Мощный кылып салып турган. Бул жагына бир эмес 2 унаңыздарды койсоңуздар болот экен. Место кең ири, мынакей. Машинанын бул жагында дагы бир 1,5 метрдей место калып турат. Бул жагында дагы 1-1,20 метр калып турат достор. Караңыздар достор. Мына бардактарга маани бербейсиздер. Анан туугандар, жанагы 4 сотук кошумча курулуш менен деп айткан жер мына ушул. Көрүңүздөр, граница мына ушул дубалга чейин болуп калат туугандар. Решетканы көрүп ошол жер чейин болуп калат. Бул жагы 4 сотук, мына ушул жерге чейин келет экен. Бунун деле кызык китеби бар. Кааласаңыздар экөөнү чогуу алсаңыздар болот экен. Кааласаңыздар бунун деле бөлүп сата берет, кааласаңыздар бунун деле бөлүп сата берет. Мына ушундай. Көрүңүздөр, бул жагы ушундай ышык кирпичтен салыныптыр. Жалпы 11 комнатасы бар экен. 11 бөлмөсү бар экен достор. Мынакей, терезелер чоң өтө сонун салынган үйлөрдүн бири экен. Астында бир комнат подвал бар. Мына көрүңүздөр. Бул жактары сосед пескоблоктон заборлорун кылып коюшкан. Так, эми силерге үйдүн ичин бир сыйра көрсөтүп чыгайын. Жүрүңүздөрчү. Бул жерден чыга алабызбы? Лестницасы жок экен достор. Бисмилля деп чыкканда эле, мынакей. Бул жагы узундан кеткен коридор экен. Бул жагына душ кылып алсаңыздар болот, туугандар, санузел кылып алсаңыздар болот экен. Мынакей. Бул жер менен 2-чи кабатка чыгып кетесиздер. Түшүндүңүздөр, Бул жагы бир бөлмөсү, мынакей асты подвал. Үстү туугандар плита басылган экен, караңыздар. 1-чи кабат менен 2-чи кабаттын арасына плита басылган, мынакей. Бул жагы бир бөлмөсү, бул жагы да бир бөлмө. Бул жагына жүрсөңүздөр, дагы бир бөлмөсү бар экен достор. Көрдүңүздөр, 2-чи кабатына эми чыкпай эле коюн. Негизи чыга албайм деле өзүчө. Мына 2-чи кабатын деле келсеңиздер, бир көрсөңүздөр болот экен. Мына ушундай туугандар. Жалпы аянты 4 сотук. Кызыл китеби бар, документтери баары тактайт. Көрүңүздөр туугандар, өтө сонун локацияда жайгашкан. Мына ушул үй сатууга чыкты. Бул жагына да кошумча курулуштар кылып алсаңыздар болот. Негизги жакшы жагы баарын кошулуп бир эле адам алып койсо жакшы өзү. Көрүңүздөр, бул жака дагы сонун кылып кошумча курулуштарыңызды кылып аласыздар. Мына ушундай достор. Басына келсек туугандар, мына ушул үй $120,000 бааланды. Көрүңүздөр туугандар. Ал эми туугандар, бул жагы болсо 4 сотук жер, мына ушундай курулуш менен $50,000 бааланды. Дагы бир содасы болот. Эми эс номерин төмөндө калтырып коем туугандар. Чалып байланышып сатып алсаңыздар болот.